Саламатсыздар, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Ак Бата конушунан төмөнүрөөк ушул Дордой тараптагы буга чейин Нуркожо деп аталып келип, андан кийин Нур деген аталышты алган жаңы конушта турабыз. Бул жерде бүгүнкү маселелер, ушул айылдын күнгөйү, анан тескейи тууралуу сиздерге чагылдырып бермекчибиз. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Мына урматтуу туугандар, биз башта сиздерге атап кеткендей, азыр Нур конушунда турабыз. Ушул Нур конушу Аламүйдүн району Ленский айыл өкмөтүнө карайт экен. Ушул бүгүнкү жаңы конуш, ушул жаңы айылдын айыл башчысы Азамат мырзаны дагы чакырып биз кепке тартып атабыз. Бүгүнкү күндө ушул сиздердин жаңы конуш. Жаңы конуш кандай аталат? Жаңы айыл, Жаңы айыл. Анан кандай жетишкендиктер болуп атат? Бул бат эле көз ирмемдин ортосунда пайда боло калган айыл болуп калды да, өтө тездик менен. Саламатсыздарбы? Сиздерге чоң рахматымды айтам, ушул келип интервью алып атканыңыздарга. Анан бул бат болгон эмес, бул 3 жыл, 4 жылдан бери туруп келаткан айыл. Мен иштегениме 1,5 жыл болду. 1,5 жылдын жетишкендигибиз бар, анан көйгөйлүү маселебиздер да бар. Жетишкенибизден баштасак, ФАП мечитибизди тургуздук. Суубузду элге бердик, суу киргизип бердик. Азыр 400 түтүн бар, 400 түтүндө баарында суусу бар. Анда биз чуркап, колубуздан келген аракетибизди жумшаттык. Анан 50 үйдө свет бар эле, калган үйдө свети жок. Азыр ушул учурга чейин жашап келишет. Анан азыр Кудайым буйрса өкмөт тараптан жеңилдик болуп, баягы светтин тартып беришип атат азыр. Свет азыр бардыгына жетиби, жете элекпи? Азыр жете элек. Ушул эме убакыт чейин суук түшкүчө свет менен камсыз болот, камсыз болуш керек деп ойлоп атабыз, бирок бул акимдин же губернаторлордун бери дагы кол коюп бере турган нерселери бар. Бул жерде буга чейинки ушу салынган үйлөрдүн документтери кандай болду? Ошол документ маселеси боюнча азыр жылыш болуп атат. Жылыш болуп атат, жакшы, биз өзүбүз чуркап атабыз, аракетибизди кылып атабыз, бирок кичине кечигип атат эмнегедир өкмөт тараптан. Бул жерде азыр ФАП жанагы медпункт менен мечитти салыптырсыздар. Мектеп, бала бакча деген жерлерге курула турган жерлердин ушундай ордулары бул айылга ушун планга киргенби? Мектеп менен ФАП сайдиктикке кирген эмес планда. Негизи биз сайдиктин жерин ушу колубуздан келген баягы жер саткан мошенниктер бар, биз ошолор менен алышып атабыз азыр. Жок дегенде сайдиктин жерин тыштагыла деп зылдап ушуга жайнап атам. Буга чейин биз скважинаның жерин өзүбүз коргоп калганбыз, эл болуп. Мини футболдун жерин да өзүбүз коргоп калганбыз. Детский площадканын жерин коргоп, детский площадканы быйыл салып бердик балдарга. Ошол жанагы жер саткан мошенниктер деп атпайсыздарбы? Азыр ушул жерде баягы Бишкек, айрыкча ушул тегерек чекесиндеги жаңы конуштарда, ушул Сокулук району, Аламүйдүн району, ушул баягы шаарга жакын жердин баарында ошол жер боюнча көбүрөөк маселе болуп атат да. Эми азыр мунун жана мошенник деп айтып атасыздар. Ал жерде жерлерин эл өзүнүкүн үлүшкө тийген жерлерин менчикке сатып атат да. Аларда кандай неме болуп атат? Эмне себептен ошондой аталып атат булар? Эми бул 30 жылдан бери чачырандуу болуп келген. Эми да 30 жылдан бери чачырандуу болуп, анан ушул жерге келген, анткени көбүнчөсү мигранттар алган. Основной мигрант, Дордойдо иштегендер алышкан. Эми алар деле билген эмес буга чейин. Мен өзүм деле ушул жерден 4 сотик жеримди алгам, сатып алгам. Өзүм карандай эмгегим менен таап ушул жеримди сатып алгам. Эми кандай түшүндүрсөм, бул мыйзамсыз жерде иштеген өтө оор экен. Действительно оор экен. Мен мындай болот деп ойлогон эмесмин. Жаңы келип айыл башчы болгондон кийин аябай оор экен. Же бир бараң жок, же бир жерге жок. Кирсе бир конторго кирсең дагы бир кагазыңды сурайт. Справка, больницага барсаң справка сурайт. Килеген конушта бир бараң жок, кыйын экен действительно айтып. Сиздердин жаңы конуш азыр бул жакта шаардык жанагы Таштанды полигонуна чукул жакын жерде болуп атасыздар да. Алардын ошол Таштанды полигонунан чыккан түтүн, жанагыдай жагымсыз жаман жыттар бул айылга кандай ушул жагынан кандай болот маселе? Бул жагынан бар бизге келет. Шамал болгондо бул жакка келет, биз жакка. Келип моягы түтүн каптап калат. Алтын азыктан жакын жерлер бар, алардыкында көргөн, бирок бизге да келет. Ак Батаны каптайт, бизди каптайт, Адилет конушун каптайт, Ак Жарды каптайт, баарын каптайт.
Свалка эң көйгөйлүү маселе биздин ушул азыркы эмеде. Ошону кандай кылып атасыздар азыр? Мына балдар кичинекей жаш балдарлуулар негизинен баягы жаңы үй салгандын баардыгы жаш үй бүлөлөр болот да. Алардын бала чакасы бар. Ошолордун ден соолугу кандай болот? Сиздерде кандай гарантия бар ага? Бизде андай гарантия бере албайбыз. Бирок биз главный азыр элге свет менен суунун эмесин азыр жазып атабыз. Келечекте биз бул маселени дагы биз колубуздан Жок, ушул айыл башчы катары ушул таштанды маселесин аралашып көрдүңүзбү? Жок, аралашып көрө элек. Бирок келет, аралашып көрө элек. Дагы ушул жетишпеген мына бүгүнкү күндө ушул силердин борбордук көчөңөр экен бияк. Борбордук көчөңөр ушул жер экен. Ушул жерге бир топурак аралашкан шагыл төгүлүптүр да, калганы баардыгы жанагыдай чаң топурак менен турат да. Бул жерде бай кирип чыккан, элдин жашоосунун ыңгайына кандай болуп атат азыр? Аябай оор. Жол маселе действительно оор. Анткени кичинекей балдар окууга эртең менен кетсе да боп-боз болуп келишет. Кышында лай багыштарчы. Анан бул ички жолдор, шагылдарды биз өзүбүздүн эл демилге көтөрүп, шагыл-магылдарын өзүбүз төгүп атабыз бул ички жолдорду. Почти баары эле төгүлүп калды ички жолдор. Центральный действительно оор болуп атат. Центральный көчөгө баса албайт адам. Даже машина жүрө албайт да, жеңил машина кыйын болуп атат центральный көчөгө. Ушулар тууралуу мындай өкмөткө ушул жерде 400 түтүн жашайт, момунча элдин саны бар деген менен мындай бир кайрылуу менен жогору жактарга болуп атабы? Кайрылганбыз. Кайрылсак эле баягы мыйзамсызга такайт бизде. Мыйзамсызга такайт, мыйзамда болсун, тигине мындай болсун деп эле ошо мыйзамсызга такап келип атат. Бир эме болгон үчүн. Айылдын таштандыларын каяка чыгарып кетет азыр? Айылдын таштандырлары ушу тазалык бизге келбейт негизи. Тазалыкка келиш үчүн жолуңар жаза дейт. Маршрутка биз жакка келбейт. Ушул жакта туруп конечный Акбатага барып ошо жакка. Канча алыстык аралыгы? Алыстыгы 2 километр. Эң акыркы келген ошол маршрутканын токтоочу жайы 2 километр. Ошого чейин жөө бар, ана маршрутка түшүп кетесиз. Ошо менен жөө бар, маршрутка түшүп кетебиз. Маршрутканы жылбайсыңар десек, центрден жолуңар начар, биз машинабыз. Жана азык-түлүк маселесичи, тиги магазиндер, жанагыдай тамак аш жей турган жайлар, ушундайларда барбы? Жок дегенде бизде бар, магазин бар бул жерде. Бул магазин бизде халал. Арак сатылбайт. Биз башынан эле айтылып келатат, бул жерде арак сатылбайт. Андан кийинки конуштарын билбейм, может сатылышы мүмкүн, биз өзүбүздө ошондой. Баалары кандай эми ушунча катаал жол менен? Эменикиндей эле, Дордой базардыкындай эле да. Эл катары эле, кандай магазин болсо ошол эле, бизде халал бирок. Анан дагы бир баягы өзүңүзгө тиешелүү суроо. Сизди буга чейин билебиз, ырдап жүрөсүз, ыр жазып жүрөсүз. Анан чыгармачылыктан эле ушундай чарбачылыкка өтүп кетиш кандай болду? Дароо эле. Эми биз ошо добушуң сатпа деп ырдагандан кийин кичине тыштаганга туура келип калды. Элдин көйгөйү бул мен келгенде суу жок, свети жок, аябай кыйналышкан. Же центральный көчөт эми шагылдар төгүлбөй, бул ички жолдору, ФАП мечиттери турбай эле ушу калып калган. Аябай эле. 1,5 жыл болду, 1,5 жылда где-то мен ушул айылга бир 15 миллионго пайда алып келдим. Чуркап атып. Арыңга жалдырып атып ошондук келгем. Эми ушул өкмөт тараптан суранып кетет элем, ушу жок дегенде ушул центральный көчөнү бир жазап берип койсо, жок дегенде шагыл төгүп берип койсо жакшы болот. Азыр сиз жанагы мектеп менен бала бакчанын жерин эптеп коргоп калалы деп атасыздар да. Болжолдуу бир жер барбы? Барып көрсөк болот да азыр, Көрсөк болот. Бар жерлер, бар. Азыр ушу мини футболдун жерлери дагы бар. Коргоп койгон сан менен да жылдашып бүткөнбүз. Эми ошол жерди да көргөзүп берем сиздерге. Көргөз десеңиздер көргөзүп берем. Чоң рахмат сизге. Эми азыр кичине бу жерде жашоочулардан дагы бир аз эме пикирлерин алалы, ойлорун угалы, кандай экенин. Биягына чыгылайын. Ыңгайсыздык жаратып аткан маселелер боюнча бир-эки ооз. Ыңгайсыз жаратып аткан маселебиз жол биринчи. Садигибиз жок, мектебибиз жок, мусор келбейт, мусор жок. Балдарды кантип окутуп атасыздар? Балдар барып келип окуйт. Каяка окутуп атасыздар? Ар жерге, Дордойго, Баягы Акбатага. каяка кимге мектеп жакын болсо, өзүнүн ыңгайына жараша ошо экен Ыңгайына да. жараша ооба. Мектептерге канча сомдон берип киргиздиңиздер анан Сом балдарды? алган жок жөн эле. Жөн эле алды. Жакшы экен анда биякта. Сиздер жакта эже? Бизде ошо документ жагын чечип берсе жакшы болмок да.
больницага көрүнгөнгө, балдарды мектепке алып барганга ошол жактары ыңгайсыздык жаратып атат. Азыр маршрутка жок, эч нерсе жок. Буга чейин жанагы президентибиз айтып кетпеди беле, баягы жанагы апрель айына чейин, өткөн жылдын апрель айына чейин ушундай бир үй курулуп калган жерлердин баарын документтерин өзүнө бергиле, мыйзамдаштыргыла деп. Чоңдоруңуздар эмне деп атат? Эми болуп калат деп атат, ошого биз ишенип эле отурабыз, болуп калат экен деп эле. Болуп калса жакшы болмок да. Анан кокус облустан келип туруп силердики туура эмеске, мунуңар болбойт деп бүткөн үйүңөрдү түртөбүз деп ак ордодогудай чыр болсо кантесиздер анан? Аларга эмне деп жооп берип атышат? Эми анчалыкка барбайбыз, эми ушунча элди, ушунча немени каяка алып баратмак эле. Буга чейинки ушул бир түзөлүү деп аткан шарттарга кандай тоскоолдуктар болуп атат? Тоскоолдуктар эми анча-мынча болуп атат. Эми бул негизи 2019-жылы бүттөргөн айыл бул Нуркожо айыл деп. Өткөндө Нур деп котордук. Азамат жаш болсо да жакшы иштеп, жакшы иштерди бүтүрүп атат, Кудай буйрса. Жолдо ошо салып калды. Биздин көйгөй ошо муну центральный жолубуз, анан ошо садик, анан неме, мектеп маселеси калды биздики. А так баары жакшы, документибиз дагы чукулдап калды, Кудай буйрса. Жылыштар бар кичине анча. Сиздин үйдө свет барбы азыр? Меникинде свет жок, эми общий баарыбызга берет. Ал деле светтик аз калды. Эми ошол мына бала бакыра бар үйдө, сүт керек, баягы эт деген бар, ошо жана муздаткыч иштеш керек. Ушуларды кантип атасыздар? Чай ичиш керек. Кошуна агдардан кошуна баягы через чөч кылып тартып алганбыз. Пока убактылуу эме пайдаланып туралы деп. Менде бар, анан калгандарында жок. Башта столга туруп, ошо чөчүктөр берилет деп калды. Жаңы уже куруп атат, э? Жаңы курулуп түшкөнчө беребиз деп атышат. Суу түшкөндө беребиз деп атат. Жакшы баары жакшы. Чоңдор иштеп атат, жакшы эле. Эч кандай эме жок чоңдорго. Ошо көйгөй. Маселе ошо биздики жол главный. Анан ошо садик маселеси анан главный. Мектеп. Ошо атак баары жакшы, чоңдордон эч кандай эме жок. Документ ошо келип каттап, акимиятка Аламин районуна барып такталып баягыдай эмелер өткөрүп атабыз. Морек азыр көчөңүздөргө шагыл төгүлүп калыптыр. Бул борбордук көчө ушул экен да, э? Ошо мунун азыр биз батыш тарабынан кирдик. Баш жагынан аябай эле көчөнүн чаңы сапырылып, мындай кыйын эле экен. А бул айылдын чыгыш тарабынан да мындай чыгып кете турган жолдор барбы? Жок, аякка чыгып кете турган жол жок. Аякта пол Агдар деген конуш бар. Ортодо чоң сай бар, бөлүп турат. Аякта жол жок. Центральный жолубуз менен Морек ошо Акбатадан кирет мындайына. Анан биякта ошол Акбата конушун аралап келип анан бияка киресиз. Акбата менен аралап келип бияка кирет да, анан эми аякты кийин чоңдор эми өздөрү мамлекеттик чечет да. Негизи мындай змея болуп калган да. Ошону кандай кылып чечет анан өздөрү билет. А бул көчөлөргө болсо ар бир ошо көчө башчылары өзү чогулуп, акча чыгарып, шагыл төктүрүп түзөтүп алганбыз. Мечитибиз бар, ФАП бар, ынтымак бар элде, жакшы эч кандай эчтеке жок бул жерде. Бийликке деле эч кандай эмес жок. Баары жакшы. Азаматка рахмат, Азамат. Ушул жаш болсо ушул жигит ил бою мына топурак кечип, эртең менен жүргөн ушул жерде кеч ушул жерде жүрөт, мына көрүп атабыз. Светчилер менен жүрөт, суучулар менен жүрөт. Кудайга шүгүр. Мына иштегенине 2 жыл болду. 2 жылда ушунча иш жасап койду мына. Светибиз келди. Болгондо да частный эмес, өкмөттүккө келди. Эми баягыдай суубуз чыкты, Кудайга шүгүр. Ар кандай ушундай бир жерлерде бир иш кылайын деген адамдарга дагы бир жолтоо болгондор бар да. Айылыңарда барбы жанагы оппозициялар? Оппозициялар эми анча-мынча болот экен, эми адамыбызда көпчүлүк да бар. Көпчүлүк болгондон кийин чыгат экен эми мындай бизде. Мен өзүм максат отурам. Жок, эми ушул именно баягы азамат боюнча. Азамат боюнча эми азыр пока тынч элем, бирок бир чыгып калар эми. Анча-мынча чыкпай эле койсун эми ошо. Бирок эми эл барыбыз да. Кимди ким экенин, кандай иштеп атканын көрүп турабыз да, биз деле барыбыз. Эжелер бар. Ошо биз азыр ишине ийгилик. Так баары жакшы, иштей берсин. Биз азыр барып ошол айыл башчыңыздар айтты, ушундай бир жер талашып атам, ушул жанагы бала бакчага, анан мектепке деген ошол жактарды биз барып көрүп келели. Кааласаңыздар биз менен барсаңыздар болот ошол жакка. Мына биз ушул Нуркожо айылында бир чакан дүкөн бар экен. Бул жерде күнүмдүк керектелүүчү баягы эл турай турган товарлар бар экен. Мына балдар үчүн бардык ушул мына тамакка кошо тургандар, консервалар. Кыскасы баары эле бар экен. Бу жерде жок деген эчтеке жок экен. Сиздерде сахар канчадан нече? 110дон, Мынакей гүрүч бар экен, вермишель, макарон бар экен, суусундук бар экен. Мына балдар үчүн бал муздак бар экен. Бул жакта эми ушундай катаал жанагыдай жолу жаман жерде бул жакка доставка да келбейт дейт, жанагыдай фирмалар да келбейт. Баарыбыз өзүбүз жүктөп келип
Өзүбүз ушул жерге коюп сатабыз дейт. Эми баалары негизи мындайынан айтымына айылдыктардын айтымына караганда баалары ушул Дордой, ушул Ак Бата конушундагыдай эле бирдей эле баа экен. Анан арак сатылбайт деди, э? Жок, арак жок. Тамаки да сатылбайт. Тамеки бар. Тамаки бар. Бу жерде атайын күнүмдүк жанагы курулуш каражаттары, майда чүйдө баягы эл издей кала турган товарлар да бар экен. Эми айылыңыздар өнүгүп эже супермаркет болуп кетсин дүкөнүңүз. Мына урматтуу туугандар, биз көрдүк буякты. Биз азыр ушул Нур конушундагы жаңы салынып, мына ачылып баштаган ушу мына тазалыктарын өтүп аткан жана медпункт ФАП. Мына буякта бир бөлмөсү бар экен. Бул жагында да бар экен, бирок баары эле окшош экен. Пока азыр жабдуулары келе элек окшойт. Ушундайдан 4 бөлмө экен. Эми бул жаңы салынган жаңы имарат экен. Эми өздөрү ылайыгына жараша жана жабдууларын коюп жасап алышат болуш керек. Келиңиздер, саламатсыздарбы? Биз Рейтинг KG каналынан болобуз. Эмнен жазып атасыздар? Саламатсызбы? Элдизди каттап атабыз. Бүгүнкү бул ачыла турган ФАПка, э? Бу жерде сиз болот окшойсуз. Каттаганга жардам берип биз болуп атабыз. Бу жерде өзү мындай келип иштей турган медицина кызматкерлери барбы? Жок, азыр жумушка кирелик болуп. Бул жерде жанагы үйлөрдүн даректери менен канча эл бар, кимдин катталуусу ушул жерде болот деген менен, э? Атыңыз ким сиздин? Менин атым Акылай. Акылай эже, сизге рахмат. Сиз эмнени каттап атасыз? Мен ошо жерди каттап атам. Бардыгы жапатырмак. Муну качан мындай официалдуу ачылган атат бул жак? Бул жөнүндө кабарыбыз азыр жок. Буюрса быйыл деп атабыз. Негизи бүткөн тура, э? Бүтүп эле калды. Бул жабдуулары жанагыдай колдоно турган керектүү нерселери мындай бир жактан келет деген нерселер барбы? Даярбы алар? Мунун ичиндеги ошо жабдуулар, ошол оборудованиялары договордо бар дейт негизи. Бул мен келе электе стеналары туруп, биринчи келгенде стеналар туруп бүтпөй турган бул нерсе. Анан мен келгенде крыша-мыршалар жабылып, ички эмелер бүттү да. Бирок договордо оборудованиялар бар болчу дейт. Ошо мен да кайрылып кетет элем, ошо кайсы эме болсо дагы саламаттык сактоо министрлигине ушул ФАПты киргизип берсе жакшы болот эле. Бир врач жок дегенде бир медсестра. Анткени Адилет конушунда ФАП жок, Акжарда конушта ФАП жок, Нур конушунда ФАП жок болчу. Жок да вообще. Азыр эми ФАП бизде турду, ушул ичине жок дегенде бир врач, бир медсестра алып берсе жакшы болмок. Шаарга чыкпай уш жерден эле 3 конушту камсыздай турган ФАП да бул. Ошондо жалпы 3 конушту кургондо канча бу жерде 10 миңдей киши болуп кетеби? 10 миңден ашып кетет. Акжар эле 19 миң, Адилет 400, биз 600-биз. Көп экен. Аны бул тейлей алабы буякана? Анан бул жердин нар жагында да 2 комната бар. Анан кийин бузуп туруп, анын нар жагында ошо менен бизде 6 комната болот. Ишонун биягына чоюп берели деп атабыз. Жок, имарат боюнча кеп жок, талаш жок. Жанагы бир медсестра, бир жанагы врач ошончо кишинин 20 миңден ашык кишини тейлей алабы анан? Кандай болот? Тейлеш мүмкүн. Мен оюмча, может андан көбүрөөк деле бере берсе бизге жакшы да, наоборот. Биз жанагы жогоруда айтылган ушул жаңы конуштун салынып бүткөн, салынып бүтүп ишке берилген экен. Эми анча дагы кичине жетишпеген жактары бар экен. Азыр ошол мечиттин ичинде ушул айыл башчы менен турабыз. Жакшынакай чакан жакшы мечитти салып берген экен. Бу жерде кандай болду? Муну кимдер салып берди? Муну Ихсан Хайри деген арабский фонд бар экен. ФАП менен ушул мечитти ушулар салып беришти. Арабтар салып берди, эки жагын. Эки жагын салып беришкен. Бирок дагы толук бүтө элек. Быйыл паройлору, жанагы дааратканаларын полный быйыл бүтүргөнгө аракет кылышты. Буяк ишке келип элдер намаз окуп аткан турбайбы? Намаз окуп, даватчылар келип, бул жак жакшы да. Кудайым буйрса, айылга окшоп баратабыз, барган сайын эле баягы өнүгүү болуп атат да, кыскасы. Ыйман тарабынан дагы, ынтымак жагынан дагы өнүгүп атабыз. Жакшы экен. Ушул мына детский площадка, мында бир байкелерибиз жардам берди.
Өзүлөр келип алып келип коюп берген. Азыр биякта эмеси бар, тиги качеласы, анан машинанын эмелер рульдары бар, аны жакында коюп беребиз. Баягы коюп койдук эле, кичине сынып калыптан ремонттоп атабыз азыр. Бул болсо мини футболдун жери. Мында биз эптеп тытынып, ар кимге жаман көрүнүп атып, ошентип атып коргоп калганбыз бул жерди. Ушул айылга келечекте мини футбол бир спонсорчуп калса салдыралы деген эмки жылга. Жер турат, бирок баягы салына турган план азырынча жок экен да. Жок, антпесе көрдүңүздөр да, азыр моякта суу сактагыч бар бизде. Ошол жерге балдардын баары ошол жака кетип калышат. Анан чөгүп кетеби же бирдеме болобу деп коркобуз. Анан ошон үчүн быйыл бүтпөй калды, жок детский площадканы тургузуп бердик. Эмки жыл мини футболго биз болгон күчүбүздү, аракетибизди жумшайлы деген оюбуз болуп атат. Азыр сүйлөшүү иштери болуп атат, ушу жогорку кеңештин депутаттарына кайрылып атабыз. Бирок жыйынтык жакшы боло элек азыр. Жанагы суу маселеси чечилди, скважина курулду деп атпайсызбы? Эми ошону да жакындан барып көрөлү. Анан жанагы мектепке, бала бакчага деп аткан жерлериңизди да көрөлү. Көрөлү. Жүрүңүздөр. Бул ушул сиздер айтып аткан айылдын скважинасы турбайбы? Бул ушу Нурконуштун скважинасы ушул жерде. Бул 1,5 саатта, 1 саат 20 мүнөттө да 33 тоннаны толтурат. 33 тонна. Же куб? Куб болуп айтылат. Ошондо бул кокус азыр свет өчүп, жанагыдай кармала турган болсо канча саатка чейин мунуку жетет эмеси, суусу? Азыркы учурда бир 3 саат, 4 саатка жетип атат. Жетип атат. Ушу үйлөп берип турат. Ошол Ассалам фондунун эмеси менен салынган экен, Ассалам фонду менен биз кайрылып атып, ушу 3 жылдап, 4 жылдап акчтар элдер жоллар начар болгон үчүн Ак Батадан ташып иштешти. Анан ушул азыр ар бир үйдө суу бар тур, Ар бир үйдө суу бар. Азыр ар биринде суу ичип, уже 2 ай болду, 2 айдан бери биз эме кылып. Анан мен эми баягы өкмөт тарапты деле жамандай бербейин. Өкмөт тарапка рахматымды айтам. Бу трансформатор коюп берип, ушул элге суу деп, ушул эмени бүтүрүп беришти да. Өкмөттүн свети азыр бул жерде иштеп, как положено. Элге суу берилип атат азыр. Эл суу ичип, азыр жакшы болуп калды. Муну үчүн ошол бир жакшылдандырып, неме кылып коелу деген максатта ушу кырктарды да төгүп аткан турбайсыздарбы? Бул жерге бак айдайлы дегенбиз. Бак айдап бир жашылдандыралы деп. Бул 16 сотик жерди да мен колуман келишинче чуркап атып, бул ушул айылга алып берген жерим. Заборлорду бүт бекер тоздуртуп, щитный комнатасын бүт жазатып, бул охрана комнатасы полный, короче, сулойма менен жазатканбыз. Бекер тоздуруп болгондо кандай? Ким муну бекер ким тоздуруп берди? тосуп берди? Фонду тосуп берди. Негизи алар материалын алып берди, анан иштеп аткан адамдардын айлыктарына төлөп беришти. Өздөрү төлөп берди. Ортодо келишим болуп, полный тосуп берди. Мен только жерин эле гана чечим чыгарып бердик да, ошол болду. Ошентип 1 жылдын ичинде сууну чыгардык. Жанагы мектеп менен бала бакчага бөлүнө турган жерлер ушул жер турбайбы? Эми азыр бизге бөлүнө элек негизи. Эртең мамлекет муну мыйзамдаштырып бүткөндөн кийин мунун казайындар бар экен билип жүрөм. Бирок жок дегенде мектеп болбосо да бир сайдыктын жери ушу мамлекет салып бере турган жерди коргоп калыш керек болуп атабыз да. Негизи бул эртең биздин балдарыбыздын келечеги. Алар сатат кетет, а биз калып калабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу урматтуу Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке мен кайрылып атам. Ушундай жерлерди бизге жакшы чечип берсе болот эле да. Негизи мен кайрылбаган жерлерим калган жок. Эмне десе баягы жер саткандарда дольщиктер деп коюшат экен да, өзлөрүн. Ошолор менен да сүйлөштүм. Анан мына чечип беребиз, ана чечип беребиз деле уже монтип эле сатылып кетип атат да жерлерчи. Мен ошон үчүн кайрылып турган нерсем ошо Садыр Нуркожоевичке. Бирок мага деле коркутуулар болуп атат. Буга чейин болуп келген. Бирок менин 400дөй адамым бар, алар мени коргоп жана келишкен. Жаштар да коргоп келишет. Анан пистолет менен коркутканы болгон, ар кандай болгон, мен коркпойм алардан. Бул ошо өзүмдүн айылымдын милдетин алгандан кийин мен до конца ошол жерге сайдыктын жерин коргоп, скважинанын жерин коргоп, ошонун баарын коргоп келатабыз да кыскасы эл менен. Чоң рахмат. Биздин урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн ушул Нур конушунда болдук. Бүгүнкү акыбалы, бүгүнкү ушул конуштун кырдаалы. Кыскасы бул жерде биздин байкашыбызча караганда мектеп менен гана бала бакчанын орду калган экен. Бул жерде атайын ушул бассейн сала турган жерине чейин ушундай бир компактный, жакшы
айыл боло турган, келечегин мындай чоңураак көрсөткөн жакшы жаштары, жакшы жигиттери бар экен. Биз деле ушуга үндөшпүз, биз деле ушул жерде мектеби, өзүнчө бала бакчасы курулуп калса деген тилектебиз. Анда эмесе кийинки көрсөтүүгө чейин сак саламат эсен сау болуңуздар. Акча үчүн, байлык үчүн, добушунду сатпа. Туура иште, калыс иште, тынчтыгын сакта. Жаның үчүн, алтының үчүн жериңде качпа. Кызмат кылып кыргыз элге чын дилиңдей, кылымдарга кыргыздардын рандаргадан. Өз жеринди басын табынбайсың. Өлкөктүн карасы көдөй тамагынан тартпа. Сексен чыккан арам ойлуу адамдар көп.